Биздин катарга жаңыдан кошулуп аткан теле көрүүчүлөр болсо жакыныраак чакыралы, эшикте аба ырайы сонун болуп атат. Жаңыдан уйкудан ойгонуп аткан биздин теле көрүүчүлөр болсо ысык чай менен ысык кофени демдеп алып сыналга жакыныраак келиңиздер, себеп дегенде алдыдагы маек кызыктуу болмокчу. Албетте, кадырман теле көрүүчү, бүгүн бизде конокто Кара тегинден кат деп аталган документалдуу тасманын режиссеру, үн режиссер, баарыңыздар эле баамдап калдыңыздар болуш керек. Ким келди, кандай инсан келди деп. Жаңыл Жусупжан бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Азасыздарбы? Бамбирде бизде ушундай учурашат, азасыздарбы? Аман эсен отурасыздарбы? Жакшы, сонун экен. Анан эми мына ушул Кара тегинден кат деп аталган документалдуу тасма жөнүндө адегенде бир азын олак сөз кылсак. Кара тегинден катты мен 14-15 жылдар тартып баштагам. Анан премьерасы 16-жылы Кыргызстанда Бишкекте Роза Отунбаева эженин уюштуруусу менен өткөн. Анан ал жака жерге талчылар менен мургапчылар каптап кеткен да. Отурарга жери жок. Отурарга эмес, турарга жер жок болуп. Ошо кино үйүндө азыр болсо эми ошону Тоторо деген Рустам Султан Усубалиевдин клубу бар, кино клубу. Ошол уюштуруп аял режиссерлордун кинолорун көрсөтүп атат. Анан ошону көрсөтөлү деп сунуш эткенде мен ушул кинону көрөлү дедим. Жаңыл айым, негизи эле бул фильм тууралуу баягы ички мазмунун карап келе турган болсок, өтө баягы оорчундуу мазмуну бар экен. Анан эмне себептен бул документалдуу фильмди тартып чыгарууга бул негизи кимдин идеясы болду? Эмне себеп болду? Эмне себеп болду? Мен негизи бул Кыргызстандын сырт жактарындагы кыргыздар темасына аябай эле кызыгып жүргөм өзүм. Анан көп жазчумун, китептерди алып окучумун. Анткени ал жөнүндө биздин түшүнүктөр абдан аз эле да. Биз мисалы алар жөнүндө билчү да эмеспиз. Мурунку убактарда. Эми түрктөр бизге тууган эл экенин билбесек, эми элестетип көргүлө кандай жабык коомдо жашаганбыз да. Аларды эл душманы деп аташкан. Рахманкулхан, аналар кеткендер, анан кийин бизге каршы ушундай жаманатты кылган, кинолордо чыккан. Анан мен өзүм ошого кызыгып, анан чет тилдерде чыккан китептердин баарын окуп, ошолордун баарын менен маектерди өткөрүп, анан кийин ошол коллегалар менен дагы таанышып, ошол жактан келген кишилер менен таанышып отуруп, кызыгуум уламдан улам артып отуруп, жылдан жылга артты да, мындайча айтканда. Анан акыры ушул кино бала төрөлгөндөй эле төрөлүп калды да. Күтүлбөгөн жерден ошол сыяктуу болуп калды. Мына ушул кино тасмаңыз 2017-жылы эл аралык Бир дүйнө фестивалында гран-прини жеңип алган экен. Андан сырткары франциялык бир сынакта дагы катышкан экенсиз. Ошол жакта өткөн. Бул боюнча айтып бериңиз. Эми кино деген мындай да, тарткандан кийин ошончо эмгек менен толук метраждуу тасманы тартыш негизи өзү кыйын. Ал толук метраждуу документалдуу тасма деген өзү түшүнүктүн өзү бизде кандай анча белгилүү эмес да. Бизде репортаж катары көрүшөт да. Бул өзүнчө көркөм өнөр деп саналат. Эми дүйнөдөгү эң күчтүү кино бул Франция, Америкадан кийин Франциянын кинолору, автордук кино. Бул автордук кино да. Анан мен ошол жактан үйрөнгөнүмдү, анан бул жакта мени билгеним экөө кошулуп, жуурулушуп, анан аябай сонун элдерге кызыктуу болгон форматта чыгып атат да. Темасы дагы биз бул жакты айтып атабыз да, жердин бир тоонун башында калган бир эл депчи, аларды билген киши жок, алар жөнүндө сүйлөгөн киши жок. Алардын бар экенин эми билишпейт да. Биз өзүбүз билбей атсак, башкалар кайдан билмек эле? Мурда киргенге дагы мүмкүн эмес болчу. Алардын бар жок эле белгисиз да. Анан кийин ошону көргөндөн кийин алар фестивалдар кызыгып, ошо эркини алышты. Бул фестивалга тандап алгандын өзү чоң ийгилик деп саналышы керек. Бир эле фестивалга өтсө дагычы. Бул эми көркөм кино эмес да. Анан мен үчүн ошол биринчи эле тарткан киномдун ошого чыкканына мен өтө кубангам да, таң калып, өзүм да ишенбей. Андан кийин бул жакта премьерасы өттү.
Анан дагы 1-2 телевидение сатып алды. Бул документалдуу кинону эми өздөрүнүн программасын түзгөн, ошону өздөрү тууралаган, биздин угармандарга, көрөрмандарга керек деген программаны түзүшөт дагы. Анан ошого жараша жакшы болсо документалдуу кинону сатып алышат да. Эми чоң акча эмес. Бирок ошол өздөрүнүн немесине керек болсо алып көрсөтүшөт. Ошондой кылып 1-2 телевидение алды. Анан ЛТР менен ЛТРК өнөктөш болгон, кат жазып берип, колдоп, кийин мен ЛТРКга келишим түзүп, аларга дагы берип бир канча жолу көрсөтүштү. Азыр балким ЛТРКдан көрсөтөт. Эми азыр кайра айланып келип, бир дагы америкалык Прагадан бир телевидение сатып алган. Айланып келип, кайра кайталанып көрүп атат, көрсөтүп атышат. Бул эми неме сыяктуу да, кандай бала төрөлөт да, анан төрөлүп эле ошону бүтүп калбайт, аны өстүрүп чоңойтуш керек дегендей. Анан дайыма бул темага да кайрылып турса болот. Анткени бул фильмдин өзүндө козголгон темалар бүгүнкү күндө актуалдуу темалар. Актуалдуу, тилекке каршы. Анткени Баткендеги окуяларга байланыштуу 3-4 жыл болуп кетти. Чек аралар жабык турат. Мургапчылар дагы, жерге талчылар дагы өлгөн житкенге топ эч нерсеге бара албай калды. Ата энеси ушул жакта калып кетти, өздөрү биякта. Ал эми темалардын көп теманын эң урунтуусу, эң кыйыны ошол болуп атат да. Ошол маселени ушул кинону көрсөткөндө козголуп калса деген, ошо сиздердин чакырганыңыздарга рахмат. Анткени негизгиси бул Кыргызстандын жапканы да, тажиктер жапкан эмес. Тажикстандан да чектөөлөр бар. Бул жака каттагандардын шектенип карап, андай кыйынчылыктар түзүлүшү мүмкүн. Бирок жапканы кыргыздар жаап атат да. Мага өздөрү да айтышты, ошо чек ара кызматында алар Кыргызстан жапты деп. Демек азыр жерге таалдык кыргыздар Кыргызстандагы туугандарына келе албай кыйналып жаткан учур экен. Анан эми төмөнкү суроо мындай да, документалдуу тасма тартууңузга эмне себеп болду? Мисалы, көркөм тасма тартсаңыз болот, анан дал ушул документалдуу тасма тартканыңызга дегеним да. Эми көркөм тасма тартыш оңой да. Сценарийди аласың, даярды жазасың, кастинг өткөрөсүң, тандап аласың, анан 1-2 жуманын ичинде тартып туруп чыгарып коесуң, монтаждап туруп. Канча? Эми балким 3 ай кетер, даярдык анан 1 жыл кетер. Биздики болсо даярдык эле 1 жыл болсо, тартканы кээде 7-8 жылга чейин болот. Мисалы, менде азыр кийин чыккан, азыр көп фестивалдарга өткөн Жигиттин гүлү кайдасың деген фильм, аны мен ошол жылдары эле баштагам да. 15-жылы баштап, 23-жылы бүттү. Саламатсызбы? Бир аз катуураак сүйлөсүнчү. Жакшы маек болуп атат, бирок биз жакшы уга албай жатабыз деп кем билдирүү калтырып туруп аракет жасайт эми коногубуз. Жаңылайым, анан айтсаңыз, негизи кино тармак дедиңиз, баягы звук тармакта да экенсиз, өзүңүздүн билимиңиз тууралуу айта кетсеңиз. Мен өзүм тил адабиятты окугам Казакстанда, Алматыда. Андан кийин журналистикада иштедим, анан киного өткөндө жөн эле өтүп кеткен жокмун да, баягы аскер өсүп отуруп анан дароо эле генерал болбойт да. Ошо сыяктуу мен дароо режиссер болгон жокмун. Мен мисалы ал убакта интернет жок кезде иштеп жүрдүм. Андан кийин сүрөт тартканды үйрөндүм. Андан кийин мындай макалаларды видеосу, сүрөтү, тексти, аудиосу менен чыгарчумун да интернетке. Ошол мага кызык көрүндү, интерактивдүү маалыматтар. Анан ошол Тажикстан, Кытай, тиги бул жактарга барып, ошол жактан репортаждарды өзүм бош убакта мага мындай командировочный төлөнгөн жок да, чын айтканда. Өзүм барып тартып келчимин да, ошолорду чыгарчымын да. Анан видео тартканды колума видео алып эле ойлочумун да, кино тарткан киши бул ошол камераны кармап жүрөт экен депчи. Менде түшүндүгүм жок болчу да. Анан ошентип отуруп эле бирине улашып отуруп эле ошо биринчилерден болуп репортаждарды жасап, анан ошентип киного өтүп кеттим. Өтө сонун. Анан жаңылайым, негизи эле баягы ар бир режиссер бир кинону тартса, же сүрөтчү болсо бир сүрөттү тарта турган болсо, же ырчы деле бир ырдай турган болсо, өзүнүн оюн айткысы келет да. Бул Кара тегинден кат деген документалдуу фильм аркылуу сиз эмнени айткыңыз келди?
Венгриянын парламентине кирсеңер, мен үнүмдү катыраак чыгарайынчы. Ошо катыраак сүрөсүнчү деп көп киши жазып атат. Венгриянын парламентине кирсеңер, төраганын өйдө жагында эмне илинип турат деп элестетесиңер? Эмне? Балким герб, балким желек турабы, ошо Венгриянын картасы. Ал жерде болсо улуу Венгриянын картасы деп илинип турат да. Улуу дегени Венгрия жана чекесиндеги өлкөлөрдө жашаган венгрлер кошо картага коюп, ошону парламентте илинип турат да. Ал эмнени билдирет? Ал эскертүү да. Венгрлер, биз Венгрияда эле жашабайбыз. Биз мынакей бул жакта дагы улутташтарыбыз бар деген. Бизде сезимдер ошолор жок болуп кеткен да, анткени СССР кулагандан кийинки кыйынчылык убакта, өзүбүздүн алапайыбыз таппай калган убакта аларды унуттук. Алар таптакыр унута калган болчу. Ошону мен эскертким келди да. Ал жакта жашап атышат, бизди карап турушат, бизди күтүп атышат, бизден жардам керек дегендей, бизден аларга моралдык дагы, материалдык да ар түрдүү колдоо керек да. Биз ошону эскертейин дедим. Бул жөнүндө мен эми көп эле айттым. Кытай жагында 500 километр элестеткиле. Чегараны бүт бойдон канча, балким ошол бардыгын Афганистанда бар, Тажикстанда бар, Мургапта, Жергеталда, Өзбекстанда айтышат. Эгер ошонун баарын кошо турган болсок, территория жагынан алганда деле, балким Кыргызстан менен бирдей эле территорияда, аймакта кыргыздар жашап атат да бүгүнкү күндө. Кытайга болсо барсак барат, барбасак бара албайбыз. Тегер чегараны жаап койсо бара албайбыз. Тору карттан өтө албайбыз. Ал туристтер өтсө болот, чет элдик. Же жүк өтөт. Биз бара албайт экенбиз. Кыйын да шарттарычы. Бардык жактарда эле кыргыздар жашаган нары бери өтө албайт. Биягында туугандары калган, эжелери калган, чоң ата, чоң энелери калган, ошолорду көрбөй өтүп кетишип атат азыр. Бардык жакта бул жерге табы бүгүнкү эле проблема да. Ошол темаларды эми козгош мага керек болду деп ойлойм да, керектүү го деп. Эми аялга режиссер болуу канчалык оор, кыйын, анткени документалдуу тасма тартуунун түйшүгү аябай оор го. Жана менин кесиптештерим тартып калбасын. Көркөм кинону тартыш оңой эмес да. Анан туура теманы туура тандап, анан туура экранга алып чыгыш бул чоң эмгек, чоң таасири бар, мааниси чоң да. Анан аял кишиге мурда кыйын болчу, анткени камера оор болчу. Азыр болсо чөнтөгүңө саласың дагы, анан мындай кетип барат. Эми мен тамашалап айтып атам. Негизи азабы көп болгондуктан мен немеге салыштырам да, документалистиканычы. Мисалы бул жакта социалдык иштер министри ким? Аялбы, эркекпи? Дайыма аял болот. Туура. Акчасы жок. Туура. Азабы көп да. Түшүнөт аны. Түшүнгөндөн тышкары ал жак эркек барбайт да, мындайча айтканда. Документалистикада деле аялдар аябай көп да. Анткени азабы көп. Бирок мен үчүн билбейм, адамдардын тагдырын баяндап берүү мен үчүн ушул дайыма кызык болсо керек. Анткени менин таянем өзү, мен аны кичинекейимде көрүп калдым, бирок карып калган кези болчу. Айылда барып жомок айтып берет экен да, азыр айтышат. Балдарга барып жомок айтат экен да, анан ошо айткан жомогунан өзү коркуп, кайра үйүнө кете албай узатып чыгышат экен да. Анан ойлоштум, ошо жомок айткан, бирөөнүн окуяларын айтып берген, тагдырын айтып берген, элге жеткирген, ошо биздин тукумубузда бар окшойт. Өтө жакшы, жаңылайм. Анан документалдуу фильм деп калдык. Алдыда дагы бир ушундай проекттер барбы, өзүңүз көксөп жүргөн? Андан кийин мен Памир кыргыздары, Афган кыргыздары жөнүндө тарттым. Нарында жашашты, Алайда жашашты. Ошолорду дагы бир 7-8 жылга созулуп кетти. Ал кинону бүтүрүп, ал дагы аябай буюрса жакшы болду. Андан кийинкиси ал кино Үркөр 3 жылдыз, үркүп кайда барасың деген узун аты бар. Анда буюрса дагы көрсөтүш керек. Анан Жигиттин гүлү кайдасың деген, ал улак тартыштагы ошака ат өстүргөн аял жөнүндө, Оштогу. Өзүнчө кызык. Жергетал менен Оштун ортосуна тартылган да. Ал жакта Жергеталда эми жергеталчылар деле бул жакта айтпай турган бир сонун нерселер бар да. Ошолорду тартканбыз.
Анан азыр болсо Үркүн боюнча бир тасманы тартып атам. Үркүндө чоң атасы өлгөн киши ошого мавзолей курат да, ошону даярданып жүрөт да, ошол тууралуу да, анан жашоосу ошол көптөгөн адамдар өлгөн жерде ал жөнүндө орустардын да эскерүүлөр жазылып калган, ушундай татаал оор темада. Анан ал өтө жашы дагы улгайып баратат, аракети күчтүү. Дагы бирөө бул кыл кыяк туурасында. Жаңы тартып жатасыз азыр. Анан бир фильмди бүтүрүп атам, буюрса чыгып калса, ал Оштогу Ак жүрөк кризистик центрдин жетекчиси Дарикан эженин мындайча айтканда багып алган орус кызы жөнүндө, экөөнүн мамилеси жөнүндө ал дагы 7 жылдан бери тартылып, сонун мындай эпикалык чыгармага окшоп кетет да, монтажын бүтөйүн деп калдым. Азыр эми өзүм монтаждаганды үйрөнүп алгам. Бул Кара тегинден кат деп фильм тууралуу бул жактан мазмунун карай кетсек, мисалы үн режиссеру, монтажы, кадр сыртында деп башка улуттун адамдардын аты жөнү жазылганда, сизге бул негизи кайсы улуттун инсандары менен иштештиңиз, жана кыйын болгон жокпу? Мен чет тилдерди сүйлөйм да өзүм. Канча тилде? Бир 5-6 тилде сүйлөйм да. Англис тили, чех тилин билем, немис тилин түшүнөм, француз тилин сүйлөп калдым, кыргызча, казакча ошол. Сизге ыраазычылык билдиребиз, атайын убактыңызды бөлүп Регион телеканалына келип бергендиңиз үчүн. Эркин микрофон берели, телегөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алсаңыз болот. Кайрылуум ушундай, биздин арабызда ушул жерге талчылар, мургапчылар, жерге тал десе нарындагы жерге тал же таластагы ошо 4-5 жерде жерге тал деген бар да. Жерге тал деген Тажикстанда, ал атын өзгөрткөн, тажикчелештирген, мектептер жабылып атат, көп кыйынчылыктары бар. Мына бул жака келсе, аларды дагы оңой менен кабыл алышпайт. Ошону эске алып, ал жакта ушундай бир укмуштуудай боорукер жана сыйчыл эл бар экенин унутпасак, эгерде балдарыңар тартиптүү, адамгерчиликтүү, улун сыйлаган болуп өссүн десеңер, балдарыңарды ошол жака алып барып тартып алсаңар болот. Ал эми алардын жашоосун көрөбүз десеңер, анда ушул 5 мартта, 8 марттын алдында кино үйүндө Лагвиненко көчөсү 13 Бишкекте келип ошол фильмди көрүп кеткиле, ал дээрлик 2 саатка жакын, ошондуктан келишкенге жараша шашпай келип дебатка катышсаңыздар болот. Саат 7-де, кечки 7-де. Ошону Жүрү акысыз, акуу. Мынакей урматтуу телегөрүүчү, эгерде сиз дагы Кара тегинден кат документалдуу тасмасын көрүүнү кааласаңыз, анда акысыз түрдө келип көрсөңүз болот экен. Жалпысы 1,5 сааттан узагыраак тартылган документалдуу тасма. Канчанчы март күнү? 5 март. 5 март күнү акысыз келип көрүп, маалымат алып кетсеңиз болот экен. Мына ушундай сонун жаңылык менен, жакшы жаңылык менен биз болсо көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Бүгүн бизде конокто үн режиссер Кара тегинден кат деп аталган документалдуу тасманын автору деп айталы, Жаңыл Жусупжан бүгүн бизде конокто болду. 1 сааттын жүзү боюнча сиздер менен мен Кубанычжан Темиров болдум жана менин кесиптешим Жазгүл Кудайбердиева сиздер менен чогуу биргеликте болдук. Ар бир күнүбүз жакшы жаңылыктар менен гана коштолсун. Биз болсо сиздер менен кийинки эфирге чейин коштошобуз.